Былтыркы жылдан тарта мамлекет тарабынан айыл чарбасын өнүктүрүүгө мурда болуп көрбөгөндөй колдоолор көрсөтүлүүдө. Алсак быйыл Түп райондук суу чарба башкармалыгына 19,5 миллион сом каражат каралган. Мында каналдарды оңдоп түзөө, лотокторду орнотуу иштери жүрүп, дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлдү. Жылдын аягына чейин освоение кылып бүтөбүз толук. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп турган Жаларык каналына жалпы 2,5 миллион сом акча бөлүнүп, 640 метр элер 80 лотогун коюуда техникалар менен ордуларын дайындап, элерлерди орнотууга даяндануудабыз. Союз мезгилинен бери суу жүрбөгөн арыктар калыбына келтирилди. Анда бетон каналдарды курууга басым жасалып жатат. Азыркы таптада тоң түшө электе жаңы сугат каналдары жасалууда. Муну өзгөчөлүк ошол темир бетон канал салынат. Сууна обеспечениясы неме болот. Ылдамда болот, анткени мында суунун агымы ылдам, мурун деген жерден сууну кое бергенде аягынан жарым күндө барып тосуп алчуда. Бул азыр бул жарым сааттын ичинде ошо суу жетип калат. Суу менен камсыз болуу көп көбөйөт да, 100 эсе көбөйөт. Түп району боюнча Мельничный, Старый Сасык, Жаларык каналдары толук жасалды. 6 чакырым арыктарда тазалоо иштери жүргөн. Мельничный каналы 3,5 миллион сомдук элер 80 лотогу 1 километр 200 коюлуп бүттү. Старый Сасык каналында 370 метр жерге Г120-ка гешкалар коюлду. Район боюнча жалпы 51,883 гектар жер болсо, анын 21,500 гектары суга тайдоо жерлери, калгандары суу барбаган кайра кайдоолор.